Бул кандай болгон? Ушул ойлонсом эми көктөн көкүрөгүмө салды. Ушул билдирүүлөрдөн кийин элдер ушул бир боек сөз экен да бул. Боек сөздөн кийин аябай көктөйт экен. Бир жакшынакай боеп койсоң, боек дейт. Бул жомок эмес, боек депчи. Болушун айтып коеюн. Бул кандай болгон? Бул касиет кандай жайгашкан? Эмне деген керемет менен башкара алам? Эмнеге кыргыз жергесинен ушул кыш жоюлуп атат? Эмне кыргыз жергесинен бир кырсыктар жоюлуп атат башка улутка караганда? Эмнеге кыргыз жергесинде той болуп атат? Чындап эле ушул кыргыз дүйнөнү башкара алабы? Ушул бир түшүнүккө жеткирип коеюн. Адам ата көрүнгөнү чын Алай жергесине. Андан кийин куйруктуу жылдыз деп коет экен. Ошо бир жакшылык болоордо, бир жамандык болоордо көрүнөт деп илгерки аксакалдар айтчу экен. Ошо куйруктуу жылдыз көрүнүп, анын да бир ал жөнүндө да ошо китеп жазылган Алайга. Инопланетяндар жөнүндө да китеп жазылган, анын энергиясында отурган, периштелер көрүнгөн. Анан ошол башында эле адам ата көрүлгөндө ошол аялга берилген экен. Сен жазып гана коесуң кара жагын, дүйнөнү жетектөөчү, дүйнөнгө алып чыкчу, кыргызды жетектөөчү адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп. Бир күнү ошо эфирге алып чыгам, ушунун баарын тастыктап берет. Эргешбай атага байланыш бергенде дагы Эргешбай ата дагы эле жаза беремби ушуну десе, сен жазып гана коесуң, муну алып чыкчу адамды башка жакта даярдап атабыз деп. Анан Эргешбай ата да ошо мени таап келип сүйүнүп 2011-жылы мен баламды таптым, издегенимди таптым деп. Анан биз жакшы түшүнбөй, анан кийин ойлонсом ошол ада ошо издеген экен. Алайлыктарды издеген. Ошо кыргыз деп чыгып калган балдарды чакырган, кыргыз деп жүргөн адамдар менен кезигишкен. Анан акыры ошол бир буйрук экен, эми көктүн буйругу. Мен барган кезде анан ошол биринчи бардыкпы, экинчи бардыкпы? Экинчи жолу. Анан ошондо Арстан Алай аты коюлуп, анан ошондо баягы Алайга түшкөн караңгы күчтөрдүн баары эмнеге түшкөн жерге? Адамзатты бириктиребиз деп, ааламдык мыйзамды жеткиребиз деп түшкөн да, бир чындык түшкөн, энергия түшкөн мындайча айтканда. Анан баягы мазардын ээси бардай. Анан ошол мен баратканда ошол жердегилер көрүнүш көрүп, чуркашып ошо адам ата көрүнгөн Көрбулакта. 87 баланын арбага келип калды деп баягы ак үйдүн астында кайтыш болуп кеткен. Анан шашып кийинишип, анан ошо кечинде барсам, анан ошол эме Зүлфия ошол адам атаны көргөн. Ошол анан тозуп алып мени айтты, ошол 87 баланын арбага Арстан Алайды башчы кылабыз деп уш жерге келиптир деп. Андан кийин анан ошо Арстан Алай аталды. Атым Алай болду. Ааламдык түрдө. Бул шарт экен, ушундай болуш керек экен деп. Анан ошо Көрбулактын ээлери Арстан Алайды издеп жүрүптүр деди. Жалтырак чапан кийгизди. Эми Арстан Алай ушу өпкөсү духу бийик болуп эле, көңүлдүү жүрсө эле өзүбүз бүтүрөбүз деп атат. Өкүрүп койсо эле өзүбүз бүтүрөбүз деп атат деген ушундай бир байланыштар болду, жазып алып анан. Чындап эле ошондо тоодон араң түштүм эртесин кетип атканда, буттарым талып бир мындай чоң энергия алып кетипмин да. Анан ошондо Алай бош калды. Арстан Алай дүйнөгө кол салды делип, анан ошо бир бата чыкты деп бата беришип, ал жердегилер да чоң эмгек кылган алайлыктарга. Мен ыраазымын. Чоң түйшүк тартышкан. Бул энергия деле чоң келген, жөн келбейт. Кысылып, адамды кысып туруп бир нерсе кылып келет. Ар бир адамдын азыр башынан өтөт, энергия келип атканда оорутуп келет. Анан аларда өтө көп түйшүк тарткан, ошентип анан бата берип жөнөттү. Анан ошол көрсө, аалам күчтөрү ошо Алайга, ошол Көрбулакка, ошол жерге ушул чындыкты орнотобуз деп түшкөн экен да.